Так, бул жер суу тазалоочу станция. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев Ош суу канал муниципалдык ишканасына караштуу Озгур суу тазалоочу бекетинин абалы менен жеринен таанышты. Олар кафелдер, жаңы кафелдерди коюш керек. Мына кач кара. Жаңы алып келдик азыр көрөсүз. Я. Жаңы алып келдик. Шаар башчысы суу тазалоо бекетин кыдырып чыгып, объектти жакын арада толук капиталдык оңдоодон өткөрүү боюнча тиешелүү кызматтарга тапшырма берди. Жанагы бетона контакт бар, бетона контакт. Ооба. Ооба. Молардын баарын биз сырак кырып, мына көрдүңбү, темирлерди заң баса баштапты, полностью. Могу жерди оңдойсуң. Мынан алабыз бутагы. Жаңы. Ооба. Моларда жаңы кафель баса, полный. Белгилей кетсек, Озгур суу тазалоо бекети Ош шаарынын калкынын 80%-ын ичүүчү суу менен камсыз кылат. Ошондой эле мэр бекет пайдаланууга берилгенден бери ири оңдоп түзөө иштери жүргөн эмес экендигин белгиледи. Ош шаарынын тургундарын таза суу менен камсыздоо көп жылдан бери негизги көйгөй болуп келген. Жана бул маселе этап менен буга чейин жергиликтүү бюджеттин эсебинен чечилип келген. Так, сага ошондо канча убакыт кетет? Где-то бир марттын аягына чейин бүтүшүбүз керек да, себеби марттан кийин уже токтото албай калабыз. Баягы суу потребность болуп калат да адамдардачы. Ошон үчүн токтото албай калабыз. Ошон үчүн мартка. Значит, январь, февраль, март. 1-апрель күнү ачабыз. Кудай кааласа. Ош шаар суу каналы ишканасынын башчысы Талант Байкишиевдин айтуусунда Озгур суу тазалоо бекети капиталдык оңдоо иштери жакынкы күндөрдөн тарта башталат. Гүлжан Ажыматова, Алишер Мусажалил уулу, Ош шаары. Апрелдин 15-и акыркы срок, түшүндүңүзбү? 15-апрелге чейин толук бүтүрүшүңүз керек.